Кочурда Ишектүү катары Нокат районунун тургуну 1971-жылы туулган, маркумдун өзүнүн апасы жана бир тууган агасы 1994-жылы туулган. Ошол эле Нокат районунун тургуну деп Ишектүү катары табылып, азыркы учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул окуянын боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдары азыркы учурда жүрүп жатат. Биз маркумдун апасынын берген көрсөтмөсүндө бул кызы незаконно төрөгөн болуп атат. Atını 2 günde 3 günde çıkıp akçasını alıp düşüp gider. Şu bir sumru teyvet. Nasıl hem çekeden nasıl hem bize veririz. Şimdi o kızı bu 3-4 yıl bulunan hep getirdi de atasının haber var. Böyle yakışı çıralık. Darbanlı kızıdı. Çekin şuna kısal nereye koyup kaldı diye yapılan buldu. Bir koşullara doğru tüm miyesi gibi değişiyor. Nima qilib bo'ldi desak, uyda ta'ziya bo'ldi, olib ketishdi. Men ishga kela oldim de. Yo'q chiqqan ham yo'q. Qizingga nima bo'ldi desam ham bilmayman de. Memleket yetkenge çeyin bilip kalgan, anan şu uyunda okunu taşlatıp, uyunda saklap durup, rot günü o şehirde töretip, büröge mınday bergende ben el dinlemesi, anan büröge satkan deydi, şunday sözler var. Balamdı tap yer deydi de, topalon çıkargan. Биздики светтик мамлекет. Ошон үчүн биз светтик Кыргызстандын закону менен эле соттой берелик. Эми светтик Кыргызстандын закону менен соттой турган болсок, анда чындап эле аны жөндөн жөн эле өлтүрүп койбош керек. Бул дагы адам, өзүнүн жашоо укугу бар. Эгерде биз кыздарыбызды жашынан исламдык закон менен тарбиялап келгенде, ошол эне балакатка жеткенде кыз кандай болот, кыздын жүрүшү кандай болот, кызым эмнеге кайсыл тарапка, кайсыл уклонго көрөк болуп кетип атат, басым жасап атат. Мен буга кандай тарбия берем деп истенип, ошо кызын куткарып калышка аракет кылат эле да. В таком случае, да, если родители их наказывают или кто-либо что-либо делает, они даже не станут обращаться в милицию или куда-либо еще, потому что они боятся, да. Вообще девушки, получается, не только девушки, вообще все, да, имеют, у них есть свое личное пространство, личная жизнь, да, они имеют право сами распоряжаться своей жизнью так, как они хотят, потому что это их жизнь.